Буга чейинки видео сабактарда ондук бөлчөктөрдү бөлүүгө карата бир канча мисал аткарганбыз. Ал эми бул видео сабакта дагы ондук бөлчөктөрдү бөлүүнү улантабыз. Себеби ондук бөлчөктөрдү бөлүүгө карата канчалык көп мисал аткарсак, анын негизги маанисин түшүнүүгө жана аларды озеке аткарууга көнүгөбүз. Анда эмесе кеттик. 6 бөлүү 0,2 0,2 амалын аткаралы. Тегинде канчага барабар? Алгач өз алдынча ойлонуп көр. Анда эмесе кеттик. Бул амалды аткаруунун биринчи жолу аны жөнөкөй бөлчөк түрүндө жазып алуу. 6 бөлүү 0,2 0,2 жөнөкөй бөлчөк түрүндө жазып алдык. Эгерде алар кыскара турган болсо кыскартып алсак болот. Бирок бул жерде бөлчөктүн бөлүмүндөгү сан ондук бөлчөк болуп жатат. Анда бул сандарды 10 эсе чоңойтуп алсак болот. Жөнөкөй бөлчөктүн 0,2 дегендиги үчүн аларды 10 эсе чоңойтуп алабыз. Демек көбөйтөбүз алымын 10го, көбөйтөбүз бөлүмүн 10го. 6-ны 10го көбөйтсө, ал 60га барабар. 60. Ал эми 0,2-ни 10го көбөйтсө, анын үтүрүн гана бир санга оң жака жылдыруу керек. Демек, үтүрдү бул жерге жылдырабыз. Анда 0,2-ни 10го көбөйтсө, ал 2ге барабар. Демек, 60 бөлүү 2 же 2ден 60. Анда тийиндини эсептейбиз. 60-ты 2ге бөлсө, ал 30га барабар. 6 бөлүү 0,2-нин тийиндиси дагы 30га барабар. Же болбосо ушул эле амалды бул түрдө дагы чыгарсак болот. Анда бөлүнүүчү жана бөлүүчүнүн эң кичине разрядын таап алабыз. Ал 2, ал ондук үлүш. Анда калган бардык сандарды ондук үлүш түрүндө көрсөтөбүз. Бул жерде бөлүнүүчү 6 бирдик. Аны ондук үлүш түрүндө көрсөтсө, 60 ондук үлүшкө барабар. Ондук үлүшкө барабар. Кыскартып жазып алалы. Ал эми бөлүүчү 0,2, анда 2 ондук үлүш бар. Анда бөлөбүз 2 ондук үлүшкө. Демек, 60 ондук үлүштү 2 ондук үлүшкө бөлүү керек. 60 нерсени 2лик топторго бөлсө, же болбосо ар бир топто 2ден нерсе боло тургандай кылып бөлсө, анда ал нерселер 30 топко бөлүнөт. Демек, 60-ты 2ге бөлсө 30. Анда дагы бир мисал аткарып көрөлү. Кийинки мисалыбыз 4,2-ни бөлүү керек 0,3-кө. Алгач видеону токтотуп туруп, өз алдынча амалды аткарып көр. Анда эмесе кеттик. Берилген бөлүү амалын аткаралы. Ондук бөлчөктү ондук бөлчөккө бөлүү керек. Аларды бөлүүдө бул сандарды жөнөкөй бөлчөк түрүндө жазып алалы. 4,2 бөлүү 0,3. 0,3. Бул сандарды бөлүү үчүн алгач сандарды 10 эсе чоңойтуп алалы. Анда сандардын алымын дагы 10го көбөйтөбүз, бөлүмүн дагы 10го көбөйтөбүз. 4,2-ни 10го көбөйтсө, анда үтүрдү бир санга оң жака жылдырабыз, ал 42ге барабар. Анда 4,2-ни 10го көбөйтсө, ал 42ге барабар. 42-ни бөлүү керек 0,3-кө. 0,3-тү 10го көбөйтсө, анын үтүрү дагы бир санга оң жака жылат. 0,3-тү 10го көбөйтсө, ал 3кө барабар. Демек, 42-ни гана 3кө бөлсө, биз тигиндини эсептейбиз. Анда мамыча түрүндө жазып бөлүп алалы. 42 бөлүү 3. Анда 4төн баштап бөлөбүз. 4тү 3кө бөлүү үчүн 3тү 1ге көбөйтүү керек. 3тү 1ге көбөйтсө 3. 4төн 3тү кемитсе 1. Кийинки разрядда санды түшүрөбүз. Ал 2. 12-ни 3кө бөлүү үчүн 3тү 4кө көбөйтүү керек. 4тү 3кө көбөйтсө 12. 12ден 12-ни кемитсе 0. Калдык калган жок. Тийинди 14. Демек, 42 бөлүү 3 ал 14кө барабар. Тийинди 14кө барабар. Ушул эле амалды бул түрдө дагы чыгарсак болот. Анда эң кичинекей разряддарды карап алабыз. Эң кичинекей разряд бул жерде ондук үлүш. Анда сандардын баарын
ондук үлүш түрүндө көрсөтүп алабыз. Бул жерде 4,2. Анын бүтүнү 4, ондук үлүшү 2. Демек жалпысынан аны ондук үлүш түрүндө көрсөтсө 42 ондук үлүш. Ондук үлүш. Ал эми бөлүүчүнү көрсөтөбүз 0,3. Анын бүтүнү 0. Ал эми ондук үлүшү 3. Демек бөлүү керек 3 ондук үлүшкө. Ондук үлүшкө. Анда 42 нерсени 3-түк топторго, 3-түк группага бөлө турган болсо, анда жалпысынан 14 топко бөлүнөт. 14 топко бөлүнөт. 42-ни 3кө бөлсө, ал 14кө барабар. Демек тиешеси 14. Ондук бөлчөктөрдү бөлүүгө карата канчалык көп мисал аткарсак, ал бизге ондук бөлчөктөрдү бөлүүнүн негизги маанисин түшүнүүгө жана ондук бөлчөктөрдү ооз эки түрүндө бөлүүнү көндүмгө айландырууга жардам берет.